Жаныбарлар дүйнөсү. Салам, достор. Мен коймун. Силер мени жакшы тааныйсыңар. Анткени мен силер менен чогуу жашайм. Бүгүн өзүм тууралуу силер билбеген кызыктуу маалыматтарды айтып берем. Биз адамдар менен мындан 8000 жыл мурун эле достошконбуз. Андан бери адамдар менен абдан ынак мамиледе жашап келе жатабыз. Биз сүт эмүүчү жаныбарларга киребиз. Биздин сүттү элдер да колдонот. Жүнүбүз дагы абдан пайдалуу. Биздин тиштерибиздин саны силердикиндей эле 32. Башка жаныбарлардан айырмаланып, мен кара, кызыл, күрөң, жашыл, сары, ак өңдөрдү айырмалап билем. Эң кызыктуусу, мен башымды бурбай туруп артты көрө алам. Андан да кызыктуусу, менин карегим башкалардыкындай тегерек эмес, тик бурчтуу. Ошондой эле мен абдан сезимтал жаныбармын. Табыштарды дароо сезип, башкаларга билдиргенге аракет кылам. Мага силер сүйлөгөндө кулагым кадимкидей угуп, үндөрдү айырмалайм. Козулар менен энелер да бири-биринин үндөрүнөн таанышат. Эң негизгиси балдар. Мен жоош жаныбармын. Ошондуктан койдон жоош деген ылакап калган.